Geçe тергөөчү берген көп суроонун бири партиялыгыңызды токтотсоңуз, эмнеге партиянын офисине барасыз? Эмне партиялаштары менен сүйлөшөсүз? Ушул законго туура келеби? Деп айтты. Мен айттым, мен аялым азыркыга чейин партиянын мүчөсү, мен аны менен күнүгө жолугам. Ал да күлүп жиберди. Ошол абсурд экенин күлүп жиберди. Ошондуктан бүгүн мен бул салтанатка майрамга келип жолукканым табигый эле. Бүгүн бул жерде чынын айтканда саясий иш-чара эмес, тууганчылык иш-чара болуп атат десем мен жаңылбайм. Урматтуу атамекенчилер, 1992-жылы 7 ноябрда Ысык-Көл мейманканасында Атамекен партиясы түзүлгөн. Анда мен 32-33 жаш жигиттер. Эң аксакалы менен калгандары 30-га чыга элек балдар. Мына бүгүн биз 60-тан аштык. Көп айтат, Атамекен 30 жылда эмне кылып койдуңар? Biz kilogramlar tartıla turgan, metrelep ölçüne turgan yersen emez. Biz adamdın münözün yaradık. Biz egemen eldi tüktödük. Demek bugünkü Kırgızstan memleketin tüktödük dep ayta alabız. Egemen eldin münözü direktiva menen, ukaz, prikaz menen tüzülbeydi. Al карапайым адамдардын күрөшү менен, алардын эңсөө тилегинин күчү менен түзүлөт экен. Мына Атамекен дагы ушундай партиялардан болот. Атамекенчилерге угундуктоолор көп болду. Бүгүн да Атамекен партиясынын лидери Айса Айтбаевна, Гүлнара Журабаева, Береза Туранова сыяктуу активисттерибиз түрмөдө. Бирок бизди куугунтуктаган сайын күчөдү. Кыскан сайын чыйралды. Курчуду. Камаган сайын сынбады. Бузган сайын ынтымагыбыз тескерисинче артты. Анткени биз башкалардай болуп бийликке, байлыкка жана мансапка гана жетүүнүн жолун самабайбыз. Атамекенчи болуу бул мүнөз, бул жашоо образы, дүйнөгө болгон көз караш. Атамекендин алдындагы чоң глобалдык максат жаңы адамды тарбиялоо, жаңы коомду түзүү.